Мына азыр экраныңарда чыккан сөздүн мааниси бүгүн биринчи кадамды таштаган адам, бүгүнкү жаңы үйрөнчүк, эртеңки мастер. Мастер деген сөздүн ордуна силер эртеңки англис тилди билген адам, эртеңки Google'да айтишник болуп, программист болуп иштеген адам, эртеңки арыктап ашыкча вестен кутулган адам, ден соолугу чың адам жана башка. Кандай максатыңар болбосун, эмнеге умтулуп жүрөсүңөр, эмне могул жериңерде көптөн бери илинип турат, бирок баштабай жүрөсүңөр. Ошол максатына жеткен адам деп койсоңор болот да. Мен муну өтө көп көрүп атам. Ушул эң жөнөкөй нерсе, баштоо, биринчи кадамды таштап алгандыгы үчүн күнү, айы, жылдары, 5-10 жылдар өтүп, өмүрү өтүп кетип атат. Өтө жөнөкөй бир кичинекей бир кадамды таштап, баштап алгандыгы үчүн. Бирок могул жеринде турат ошону кылыш керек эле, эртең менен туруп чуркап башташ керек эле, ушул англис тилди үйрөнүш керек эле, баягы программаны үйрөнүш керек эле, жана башка. Ошентип коюп эле убакыт күндөлүк, күнүмдүк тиричилик менен өтүп кетип атат да. Бул дүйнөдөгү абдан көп ийгиликтүү адамдар өтө өзгөчө, өтө таланттуу болуп жаратылган эмес. Алар учурунда ошол максатка жетүүнүн, ийгиликке жетүүнүн эң гарантия жолуна түшкөн. Ошол гарантийный бир жол бар. Азыр мен ошону айтып берейин деп атам. Ошол жолдун 4 нерсесин айтып берейин деп атам. Ушул 4 нерсени кылыш керек ошол жол менен максатка жетүү үчүн. Биринчиден, башташ керек. Эртең эмес, кийинки жума эмес, бүгүн башташ керек. Экинчиден, өтө жөнөкөй, колубуздагы бар мүмкүнчүлүктөр менен кичинекей бир кадам ташташыбыз керек. Сөзсүз эртең тура калып 2 саат чуркабагыла, 15 минут, 20 минут чуркап койгула. Ошентип 1 ай, 2 ай ошентип аз эле чуркап койгула. Себеби ичиңерде бир жаш бала бар. Ал дайыма монтип не хочу деп турат. Ошонун айынан эртең, бүрскүн, кийинки жума деп баштабай жүрөсүңөр. Аны алдап көндүрүш керек. Анын үчүн аз кичинекей кадамдар менен башташ керек. Бир отурганда 50 бет окубаш керек, 1 бет окуш керек, болбосо жарым бет окуш керек. Бир отурганда 2 саат программаны үйрөнбөш керек. Ал дагы 15-20 минуттан башташ керек. Ушинтип кичинекей кадам таштайсыңар, бул экинчиси. Үчүнчүсү, туруктуу кадамдарды таштап кете бересиңер. Бүгүн бир кылдым, кийинки жума дагы кылам, же 2 айдан кийин деп ушундай кылсаңар, анда ал максатыңарга жетпейсиңер. Кичинекей кадам, бирок туруктуу. Күн сайын кичинекей, же 2 күндө бир, же 3 күндө бир. Ошол туруктуу кадамдарды таштап кете беришиңер керек. Төртүнчүсү, айрыкча баштап аткан учурда силерди бузган бир ойлор келет. Мен кыла аламбы, колумдан келеби, адамдар күлөт, жана башка. Бирөөлөргө өзүңөрдү салыштырасыңар. Ушул ойлордун айынан дагы таштап койгондор көп болот. Аларга карабай эле, роботко окшоп, күн сайын ошол кичинекей кадамыңарды таштап кете беришиңер керек. Жаңа айттым, бул мына орточо жаратылып калган адамдардын ийгиликке жетүүсү ушул жол менен да. Кээ бир адамдар бар, алар абдан таланттуу. Алар Илон Маск, Чыңгыз Айтматов окшогон адам, табияттан таланттуу адамдар бар. Алар ошо талантына жараша дагы туура кадамдарды таштаса, биз алар менен жарыша албайбыз. Алар бизден 100 кадам алдыга озуп кетет. Алар бул дүйнөнү абдан чоң кадамдар менен алдыга карай тартат. Азыр Илон Маск айтып атат, азыр мына биз бир өлкөдөн башка өлкөлөргө барып келип жашап аткандай эле, келечекте адамдар дүйнөдөн Марска жана башка планеталарга, могул аламдагы башка жактарга барып келип жашаш керек. Ошол туура болот, ошондо толтура ресурстар болот. Жана ошол нормалдуу жашоо деп ошого карай адам баласын тартып атат. Ушунчалык чоң максатты коюп, ошого карап. Таланттуу адамдар ошондой максаттарды кылат. Бирок биз жөнөкөй адамдардын деле жөнөкөй максаттары бар. Мисалы, дүйнөнү кыдыргыбыз келет, үй бүлөбүздү жакшы обеспечиттеткибиз келет, ден соолугубуз чың болгубуз келет, тил үйрөнгүбүз келет, жана башка. Ошого окшогон максаттарга жетүүнүн эң гарантия жолу ушул жол. Кээде силердин жашооңарда дагы болсо керек, кээ бир адамдар чыга калып эле мындай чоң бир ийгиликтүү бир иш кылып койгон болот да, күтүлбөгөн бир нерсе. Анан кантип кылды деп баары таң калып калат. Көрсө ал жерде бир магия жок экен. Көрсө ал 2 жыл мурда, 1 жыл мурда ушул кичинекей кадамдарды таштап баштаган экен. Ошону туруктуу жасап келе берген экен. Ошол баягы ойлорго көңүл бурбай кете берген экен дагы, анан бир күн мынтип чыга калып, ошондой бир ийгиликтүү бир иш кыла койгон экен. Силер дагы ошондой кылсаңар болот. Баарыбыз кылсак болот. Анын үчүн бүгүн башташ керек. Бүгүн баштасаңар, эртең өзүңөргө рахмат айтасыңар. Эртең себеби силер мастер болосуңар. Эртең силер тил үйрөнөсүңөр, айтишник болосуңар, Google'га жумушка киресиңер, денеңер, ден соолугуңар чың болот, жана башка. Кандай максатыңар бар болсо, ушул жол менен жетсеңер болот. Силер контроль кыла албаган пандемияга окшогон чоң окуялар эле тоскоолдук кылып койбосо,
ушул жол менен максатка жетсе болот.